Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган Финсабат көрсөтүүсү. Бүгүнкү программада жеке инвестициялоо темасын түшүндүрүп беребиз. Инвестициялоо эмнеге керектелет, кантип инвестиция жасоо керек жана аны жасоодогу тобокелдиктерди башкаруунун жолдору туурасында бүгүнкү программада сөз кылабыз. Инвестициялар бул экономиканын ажырагыс бир бөлүгү. Анда жеке адамдардын инвестициялары ири инвестицияларда эле чоң ролду ойношу мүмкүн. Жеке инвестициялар өзүбүздө өндүрүлгөн атамекендик продукцияларды колдоого жана алдыга жылдырууга, ар бир жарандын жашоо деңгээлин анын киреше табуу булагы болуусу менен жогорулатууга көмөктөшөт. Жеке инвестиция деген бул адамдын капиталын келечекте бир кандайдыр киреше алып келе турган нерсеге салууну түшүндүрөт да. Инвестициялоонун негизи бир нече себептери бар. Эмне үчүн аны кылабыз? Ар бир адамдын алдына койгон жеке максаттары бар. Ошол максаттарга жетүү көбүн эсе кандайдыр бир өлчөмдөгү, көбүн эсе чоң өлчөмдөгү каражаттарды талап кылат. Ошол чоң каражатты, чоң сумманы топтоого инвестиция өтө жардам берет. Себеби сиздин акчаңыз жөн эле топтолбостон иштей берет да, үстүнө киреше келе берет. Инфляция деген нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Сиз топтогон акча өз баасын жоготпоо үчүн инвестициялап, аны киреше менен топтоп туруу керек. Ошондо ал өз баасын жоготпой турат. Өнүккөн чет мамлекеттерде жеке инвестиция жасоо бир топ эле кеңири жайылтылган. Айрым серепчилердин пикиринде алардын экономикасынын гүлдөп өнүгүшү түздөн-түз мына ушул факторго байланыштуу деп эсептешет. Чет өлкөдөгү көпчүлүк жарандар өзүнүн жаш курагынан тартып эле алдына кандайдыр бир максаттарды коюшат. Мисалы, билим алуу же кыймылсыз мүлк сатып алуу сыяктуу. Мына ушул убактан тартып өзүнө татыктуу карылыкты камсыздоону ойлонуп, өзүнүн каражатын ар кандай активтерге инвестициялап башташат. Чет мамлекетте, өнүккөн өлкөлөрдө негизи калктын 70-80% өзүнүн айлык маянасын ай сайын 10-20%га чейин инвестицияга жумшап турушат. Башкача айтканда, инвестициялоо бул алардын тиш жуугандай эле адаты да. Биз дагы тилекке каршы андай адатыбыз жок. Андай адат кылыш үчүн ар бир айлык тийген сайын өзүбүзгө эреже кылышыбыз керек. 10%дан баштап, андан жогору же болбосо инвестицияга жумшайбыз деп алып коюш керек. Ар бир адам өзүнүн карылыгына кам көрүүсү зарыл да. Вот сиз билгендей, азыр биздин мамлекеттик пенсиянын өлчөмү өтө аз. Ошондуктан өзүбүздү өзүбүз ойлонушубуз керек. Биздин көпчүлүк элдер инвестиция бул бизнеске же кыймылсыз мүлккө акча салуу деп ойлошот. Бирок мындан тышкары бизде банктык депозиттер, баалуу кагаздар, накталаа эмес металл эсептер сыяктуу финансылык активдерге дагы инвестиция жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Эмнелерге инвестицияласа болот? Банктык депозиттер, мамлекеттик баалуу кагаздар, мамлекеттик казыналык облигациялар жана векселдер, улуттук банктын ноталары, компаниялардын баалуу кагаздары, акция жана облигациялар, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, баалуу металлдар жана таштар, жеке бизнес жана башкалар. Ар бир каалаган адам инвестор боло алат. Ал үчүн инвестициялоонун негизги принциптерин, сиз инвестициялап жаткан активтерди туура баалоону жана тобокелчиликтерди башкарууну билүүңүз керек. Мисал катары ала турган болсок, мындай облигацияларга жеке инвестициялоону Бактияр Касымалиев студенттик кезинен эле баштаган. Алгач ал 1000 сом менен гана баштаса, инвестиция кылуунун сырларын түшүнгөндөн кийин инвестиция кылган каражатынын суммасын көбөйтө баштаган. Личные инвестиции я начал делать. Жеке инвестиция жасоону мен университетте окуп жүргөндө эле баштагам. Облигацияларга жасай баштадым. Мага апам багыт берди. Апам инвестициялар менен иш алып барган фирма бар экен деген. Анда сенин акчаң жөн эле жата бербей, анын үстүнө киреше кошулуп көбөйө тургандыгын айткан. Башында бир убакыт болгон, чын эле реалдуу иштейби деп байкап карап жүрдүм. Чындыгында реалдуу эле иштейт экен. Анын жыйынтыгында ишеним күчөп, мен туруктуу кардар болуп калдым. Инвестиция кылганда канча сумма кылганыңа жараша киреше табасың. Эгер көп каражат салсаң, албетте жакшы эле киреше тапсаң болот. Салымдар мен үчүн эртеңки күнгө болгон ишеним. Для меня вложение — это
Подушка безопасности. Ар бир адам жана ар бир үй бүлө үчүн инвестицияларды жасоо бул өтө маанилүү нерсе. Анткени бул сиздин финансылык жактан эртеңки күнгө болгон ишенимиңиз. Эгерде сизде кандайдыр бир финансылык жактан кыйынчылыктар пайда болуп калган учурда, мына ушул дал инвестиция кылган каражатыңызды алып колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. 2015 жылдан тарта Улуттук банк инвестициялоонун альтернативдүү жана жеткиликтүү түрүн калкка сунуштап, алтын куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу долбоорун баштады. Себеби дүйнө жүзү боюнча алтын бул киреше табуунун жана сактоонун эң туруктуу жана ликвиддүү куралы болуп эсептелет. Национальный банк выпустил мерные слитки разных граммов и Улуттук банк ар кандай граммдагы алтын куймаларды чыгарды. Ал 1, 2, 5, 10 грамм, унция куйма жана 100 граммдык куймалар. Бизде пробасы эң жогорку 4-9. Бул абдан жумшак алтын. Албетте ага өтө кылдаттык менен мамиле кылуу керек. Алтын куймаларды иштетүү Кыргызстандын бардык аймактарында, Баткен өкүлчүлүгүнөн жана Бишкек өкүлчүлүгүнөн башкаларынын баарында жүргүзүлөт. Алтын куйманы сатып алуу үчүн паспорт менен келишиңиз керек. удостоверение, то есть паспорт или документ, удостоверяющий личность. Эгерде акча каражатын кайсыл жакка салууну ойлонуп жаткан болсоңуз, анда алтын куймаларды сатып алуу жакшы чечим. Аларды бир гана Улуттук банктан эмес, кээ бир тиешелүү лицензиясы бар коммерциялык банктардан дагы сатып алсаңыз болот. Эгерде кандайдыр бир муктаждык болуп калса, куйманы Улуттук банктын же коммерциялык банктын кассасына кайра сатсаңыз болот. Цены для населения более приемлемые, и мы можем... Калк үчүн баалар жеткиликтүү. Жана биз бул алтын куймалар өз убагында чыгарылгандыгын жана актуалдуу экенин айта алабыз. Кайра артка сатып алуу механизми калкка алтын куймаларды кайра өткөрүүдө кандайдыр бир киреше табууга, акчаны көбөйтүп алууга жана жакын досторго белек кылуу же башка бир максаттарга колдонууга мүмкүнчүлүк түздү. Ну и, скажем, приобрести слитки для подарков близким, друзьям и так далее. Кээ бир учурларда, мисалы, ири суммадагы акчаны салып жатсаңыз же баалуу кагаздарды алгыңыз келсе, алгач финансылык кеңешчилерден кеп кеңеш алган туура болот. Муну менен жогору пайда гана таппастан ар кандай тобокелчиликтерден дагы алдын аласыз. Для начинающего инвестора желательно в первую очередь Башталгыч инвестор үчүн биринчи кезекте финансылык кеңешчиге кайрылып, аны менен бирге инвестициялык стратегияны иштеп чыгуу керек. Анда ар бир финансылык куралдын өлчөмү, тобокелчилик даражасы жана мындан ары иштей турган багыты жазылышы керек. Стратегиянын негизинде инвестициялык портфель жасалып, анда минималдуу дегенде 3 түрлүү финансылык курал болуусу керек. Анын ичинде сөзсүз банктык депозиттер, баалуу кагаздар, бул акциялар жана облигациялар болуусу керек. 3 вида инструмента. Обязательно среди них должны быть банковские депозиты, ценные бумаги, это акции, облигации. Негизи эле инвестициялоонун башкы эрежесин эстен чыгарбаш керек. Инвестициялоонун куралынан канчалык көбүрөөк пайда тапсаң, анда ошончолук тобокелчилик дагы жогорураак. Мындан тышкары, диверсификация принцибин сактоо керек. Анда бардык каражатты бир эле нерсеге салбай, бир нече түрлүү нерсеге салуу керек. Мисалы, акчаңызды депозитке сала турган болсоңуз, бир нече башка банкты, ар кандай валютаны тандаңыз. Негизи тобокелчилик менен кирешенин байланышы өтө тыгыз. Мисал үчүн сиз мамлекеттик кагазга инвестиция кыласызбы, же кыймылсыз мүлккө инвестиция кыла турган болсоңуз, же болбосо баалуу металлдарга инвестиция кыла турган болсоңуз, албетте кирешеси тобокелдик деңгээли аз, ошого жараша кирешеси да аз болот. Бир 3%-дан 7%-га чейин. Ал эми корпоративдик облигацияларга салчу болсоңуз же банктык депозит ачсаңыз, 200 000 сомго чейинки депозит ача турган болсоңуз, алардын киреше пайызы 10%-дан 22%-га чейин бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Ошого жараша тобокелчилик деңгээли да орто деңгээлде да. Ал эми сиз инвестиция кылганда чоң киреше алгыңыз келсе, мисал үчүн 30%-дан жогору күтсөңүз,
сиз ошондой эле бийик деңгээлдеги тобокелчиликке даяр болушуңуз керек. Деги эле инвестицияны бир нече түрлүү нерсеге жасоо туура болот. Себеби инвестициялоонун алтын эрежелери бар. Анда бардык нерсени бир идишке салба деп айтылат. Бир нече түрлүү нерсеге инвестиция жасоо менен сиз өзүңүздүн каражатыңызды жоготуп алуу тобокелчилигин алдын аласыз. Ушуну менен программа соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.